Садырбек, мына 6 майда президент Садыр Жапаров Баткенге барган учурда сиз суроо берген экенсиз. Жооп берип жатып, бийлик тарабынан сизге карата провокатор, тарбиясыз деген сөздөр айтылды деп маалымат берип атышат. Биз адегенде ошол видеонун чоо жайын бир көрүп алсак, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Yaşlar demeyin, kempir çallar demeyin. Varlar dik durup satılmış koldadılar. Dinledik de bu kişi asmandan, ulaydan vergen, kız eline vergen prezident. Bayke, maqtoğun oruna suro berbeyli, maqtoğunu giyin kılavuz Bayke. Yaşlardan suro. Manili suro, protokol boyunca suro, manili suro. Yaşlardan suro alыңыздар, yaşlardan. Yaşlardan suro alыңızдар, maqtağandı giyin maqtaysızlar. Ақсақалдар сөзін қоспайсыздар. Мындай кылгыла. Мындай кылгыла. Бүтөлү уже сuro көбөйүп. Акыркы сuro, уруксат болсо Садыр Нуркожоевич, акыркы сuro. Микрофон. Микрофонлар оғылады. Siz бересизби? Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Азыр интернетте тарап жатат. Айрыкча тажик басылмалары таратып жатат. Борук боюнча 24-27 жылкы протокол боюнча келишим болуптур деп. Ушул келишимдин ал жакта Ворух Анкилов эмес экен. Дейлеке бул таптакыр пайдасы жок. Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Анан экинчиден бул жерде жалаң эле мамлекеттик каналдарга тартууга уруксат берилип жатат. Эмнеге мынчалык запрет кылып жатасыздар? Эмне жаштырып атасыздар? Үчүнчүдөн, азыр биз Исфанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге? Бийликтегилерди кайтарыш үчүн. Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Туура! Ушинтип арканды кайтарбайсыздарбы? Ушинтип кайтарбайсыздарбы? Анан да кошумчалап азыр өзүнчө болгон жерлерде эле сиздер билип калдыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдары бар, андан ары көк таш айылдары бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар, чоң рахмат. Протокол боюнча. Берин, элге Мындайда Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Борух Анкилов эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай бударашт эткен күчтөрү бар. Мынакей кечө күнү эле сүйлөштү. Борухка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 900 метрден. Садырбек, сиз мына ушинтип суроо бергенден кийин президент Жапаров жооп берип атат. Бирок маалымат каражаттарына тарап кетти. Суроо берген жаштарды Жапаров дейби, Ташиев дейби, провокатор, тарбиясыз деп мындай какты, урушту деп. Чынында эле ошондой болдубу? Ооба, чындыгында ушундай болду. Анан бул айткандары жазылбай калган себеби ошол провокатор деп баштагандан мурун видео тартылып жатканын байкап калышыптыр. Андан ары биз досум экөөбүздү эки жакка тартып кеткенде телефон өчүп тартылбай калды да ал жагы. Жеке мен укканым провокаторлор, элдин ичинен чыккан душмандар жаман, анан ата-энеңден тарбия алгансыңбы деген сөздөр болду. Ким тарабынан? Тарбия боюнча так кес айтылам, УКМКнын жетекчиси тарабы Камчыбек Ташиев. Сизди, досуңуз экөөңүздү кимдер тартып кетишти? Эмне үчүн тартып кетишти? Суроо эле бердиңер го менин байкашымча, же андан башка да бир нерсе болдубу? Жок, ал жерде суроо эле бердик. Ошол азыр тасмадагы суроодон башка эч нерсе жаңырган жок. Кайталап өтөм, суроо бул жана Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы протокол боюнча болду. Эмнеге баягы эркин маалымат каражаттарына тартканга жазган уруксат берилбей жатат, экинчиси ушул болду. Үчүнчүсү, бүгүн биз көрдүк, Исфанадан ошол Кулундуга чейин адашпасам бир 200-300 метрде бирден укук коргоо кызматкерлери, спецназдар баары бар да. Ушул боюнча болду. Эмнеге биздин чек арадагы айылдарыбызга ушундай коргоо коюлбайт деген. Мындан артыкча эч бир сөз айтылган жок. Эмне үчүн башка тараптагылар видео тарткан жок? Ал жака киргизилген жокпу? Мисалы, мамлекеттик каналдардан башкасы. Ал жакта аябай көзөмөлдөнүп жатыптыр. Эми баары аралашып турду, бирок ушул укук коргоо кызматкерлери, атайын кызматтын баягы адамдары аябай эле көп экен, баарын кылдат карап турушту.
Биз келгенде эле негизи жолугушууга бир аз кечигип келдик, себеби элге гум жардам жеткирип жүргөнбүз. Ошол жеткирип жүргөн Сада деген айылга жакшы жардам жетпей калган, бизге Бишкектен байланышып айткандыктан ошол 9 үйгө алып барганбыз гум жардамды. Бизге ошол жактан айтып калышты. Саат 2-2:30 Садыр Жапаров Кулумдуга келет экен деп. Биз андан кийин Сүлүктүдөгү балдар үйүнө да жетише калалы деп ал жака өзүбүздүн жардамыбызды тыштап, кайра келгенче ушул убакыт болуп калып, бир кечигип келип калдык да. Деген бул кыздын? Айгерим. Айгерим, Айгерим биякта коюп жүргүлө, силерге чакан жардам алып келип, бул сага анан карындашы барбы, эжесиби? Эжеси, бул эжеңиз белек, биздин. Аманат кайрымдуулук фондунун атынан жалаң студенттер, жаштар чогулткан ушул жардам бар экен. Чоң рахмат силерге. Өмүрүңөр узун болсун, тапканыңардын берекесин берсин. Окууңарды ийгиликтүү бүтүрүп, ушул элдин керегине жараган инсандардан болдула. Рахмат силерге, чоң балдарым. Садырбек, президенттик атыңызга каршы экен. Сиз суроо бергенге чейин абдан бийликтегилерди эл мактап атканын угууга болот, президентти. Азыркы абдан талуу маселелер, мына ошол протокол боюнча, башка маселелер боюнча суроолор берилген бекен? Мен ал жерден сураштырганым боюнча, так ушул протокол боюнча көпчүлүк билбейт экен дагы ал жерде ошол Кулумду айылында жашаганда. Биз билип калганыбыздын себеби, биз могу окуя болгондон бери Тажикстандын көптөгөн жанагы мамлекеттик деле, мамлекеттик эмес деле Instagram аккаунттарына катталганбыз да. Ушул жактан маалымат чыгып калды. Ошондон улам биз бул боюнча чын төгүнүн билүүгө аракет кылып ошол жерге бардык. Бирок маалымат дегенде Тажикстандын Хавор маалымат агенттигине чыкты да, ал мамлекеттик агенттик да. Ооба. Мисалы Кабар сыяктуу биздин. Ушул жерден уруксат болсо кошумчалай кетейин. Садыр Жапаров өз жообунда айтып атты. Тажикстандын официалдуу бийлиги бул боюнча алы эч кандай маалымат тарата элек, эми биздики мындай туура эмес деген сыяктуу айтты да. Сиз белгилеп өткөндөй, Хавор агенттиги алгачкылардан болуп бул маалыматты жарыялап жатат да. Ооба, ал маалымат агенттик ошол расмий органдарга таянып маалымат берип атат да. Демек бул Тажикстандын позициясы жарыяланды дегендик. Айтсаңыз, сиз ал жака эмне себеп менен бардыңыз? Азыр айтып атасыз, гум жардам таратып жүрдүк дейсиз. Жалаң гум жардам таратып жүрөсүзбү? Кайсы убакыттан бери таратып жүрөсүз? Гум жардамды бир жумага жакын болуп калды. Биз Бишкектен ушул студент балдар эле волонтерлор чогулткан гум жардам таратып жүрөбүз. Бул жактан жеке мен өзүм ушул жакта өкүл болуп, 3 спринтер келди, 3 күн катарынан азыр 4-күнгө ушул 3-үнчү спринтер келип, ушуну таратып жүргөнбүз да. Негизги максатым бул жака ушул гум жардамды жеткирүү эле болуп келгенмин. Негизи өзүм ушул Лейлектин тургунумун. Анан буга чейинки мисалы премьер-министр менен болгон жолугушууда да ушундай тасмага тартуулар болбой, эркин суроолор берилбей жатат дегенинен эми анда анча деле көңүл бурган эмесмин. Бирок Тажикстандын маалымат каражаттары ушул Ворукка карай жол берилет экен деген маалыматты тараткандан кийин мен аябай бул Лейлектин тургуну болгондон кийин күйдүм да, себеби биздин районубуз, биздин элибиз толук анклавда калып калышы мүмкүн деген коркунуч менен бардым да. Мен ал жерде Жапаровго же Ташиевке бир жамандык каалап, аларга бир провокация кылып, алар тарапка бир жаман сөз айтып, ушундай максатта барган эмесмин. Бул маалыматты чындыгын же жалган экенин тактоо үчүн, эгер чын болсо Кыргызстан тараптан да ушул протокол жарыялансын. Эмнеге мындай болду? Балким экенин эле айтып атам. Балким бизге пайдабы деген бир тактоо максатында ушундай бардым да. Кошумчалай кетчү нерсе, мен мисалы азыркы бийликти колдоочулар тарабында да эмес, аларга өтө бир одоно каршылар тарабында да эмесмин да. Бирок албетте сиз өзүңүздүн чындыгыңызды айтканга, өзүңүздүн сурооңузду бергенге акыңыз бар. Албетте сиздин адресиңизге кандай бир провокатор, тарбиясыз деген айыптоолор кеткенден кийин сиз дагы биздин канал аркылуу же башка жак аркылуу өзүңүздүн үнүңүздү айтуу укугуңуз. Анан азыр элдин суроосу берилбей калды деп атасыз. Премьер-министрге дагы, президентке дагы ошондо тандалган адамдар киргизилип, жалаң мактоо эле угуп кетип атышабы анда? Мен кечигип бардым дедим, бирок ошол кечигип барганыма карабай, мага чейинки акыркы 3 кишинин сүйлөгөнүн уктум.
алар бардыгы аксакалдарыбыз бата берсе, жана акыркы тасмада көрүнгөндөй да акыркы киши дагы бизге бир Кудайдан берилген президент деген сыяктуу жалаң бир жакшы сөздөрүн айтып, мындайча айтканда жакшы маанайда жолугушуу болуп аткан экен. Биз программадан сырт элдин маанайын бузуп койдук десем болот ал жерде. Эми жакшы сөзгө не жетсин? Андай айтылып турушу керек албетте. Бирок ал жерде улуттуу дагы көйгөйлөр боюнча суроолор берилиш керек да. Премьер-министрге берилди беле ошол суроолор? Премьер-министр протоколдон мурда мындай улуттуу маселелер боюнча суроолор берилип, жооп алынганбы? Премьер-министр менен болгон жолугушууга мен өзүм бара албадым, бирок ошол мен бүгүн суроо бергенде жанында жүргөн Элдияр Женалиев деген активист жигит ошол суроо берүүгө жетишкен, бирок ал да ошол тартууга мүмкүнчүлүк болгон эмес, анда дагы тарта алган эмес жакшы. Ал премьер-министрге жанагы бизде төрткүлгө келген каналдын башын алдырып коюп турубуз деп айта албады беле? Ошол боюнча бир моралдык жоопкерчилиги боюнча суроо берген, ал деле бир ынандырарлык жооп алганын айткан жок. Садырбек, мына көрүп атасыз, биз тажик маалымат каражаттарында окуп атабыз, алар айтып атышат, Тажикстанда сөз эркиндигине басым күчтүү, бийлик маалыматты таратпай басып кысып алган үчүн биз маалыматтык согушта кыргыздарга утулдук деп айтышты. Бул расында ошондой, анткени биз мына эркин медиа дароо жетип барып маалымат таратып атабыз. Ошол учурда маалыматты таратып тез-тез дүйнөлүк коомчулукка үнүбүздү жеткирүү зарыл болгон учурда бийлик тарабынан мына ушундай кысма калуулар, сөз эркиндигин басуу аракеттери болушун эмне деп баалайсыз сиз? Мындай жашыруу, эркин сөз айтууну басуу аракеттерин балким өздөрүнүн бир былыктарын жашыруу аракети, билбейм. Же балким ушундай жакшы маанайда эле жолугушууну өткөрүп кетип калайын дегенби? Же мындай чын-чынына келгенде, эгер чындыкты уккусу келбесе, бүгүнкү жолугушуулары мындайча айтканда бир для галочки эле өтүп калып атат да. Мен өзүмдүн жерлештеримди, досторумду мындай чакырып кетет элем, керектүү жерде айтпасак биздин бул чек ара көйгөйүбүз чечилбейт да. Биз ушинтип жашырып айтпай келе бергендигибизден азыр ушул күнгө жетип атабыз да. Мына сиз Садага бардым деп атасыз, Пулундуга бардым деп атасыз, да башка айылдарга барсаңыз керек. Ал жерде элдин анык көкүрөгүндөгү көйгөй эмне? Бир 2-3 маселени айтып кетиңизчи, эң негизги. Мен ал жагы Жаштык, Максат, Кулунду, Сада айылдарына ошол чек арага чектеш баарын кыдырып чыктым. Болгону арка 2-ге эле жетпей калдым, биз кеч жетип калгандыктан калган айылдардын баарын көрдүм. Негизги маселе бул жерде чек арадан сырт эле башка айылдарга салыштырсак деле ал жерде жашоо шарты деле аябай бир начар да, келгендердин баары көргөн. Эң биринчи эле жол, барган жолубузду аны жол деп атоо кыйын. Экинчиден суу маселеси деле бар ал жакта, иче турган суу маселеси деле. Андан кийин азыр биз баарыбыз интернет эме болуп калбадыкпы? Керектүү учурда ушундай бир туура эмес аракеттер болуп жаткан учурда дароо айта койгонго же бир башкалар менен чалышып байланыша койгонго интернет дагы бардык жерде тиешелүү деңгээлде иштебейт. Көп жерлерде такыр иштебейт. Бул негизги көйгөйлөр да, чек арадан сырт эле. Ушунун баарына карабай чыдап ошол жерде жашап жаткан элге негизги ыраазычылык айтыш керек да. Анан дагы бир чоң көйгөй бул албетте контрабанда, лейлек аркылуу өткөн контрабанда, аябай чоң контрабанда. Бизде сиз да мына журналистсиз, байкасаңыз керек, Тажикстандан контрабанда токтотулду дегенде негизинен бул эми жашырбай айтышыбыз керек, ушул лейлекте жашаган кээ бир карапайым эл да контрабанда менен майда барат алектенет да. Жогоруда бизде контрабанда тиргиликте ал элдин майда барат тиргилиги ал башка, бирок ал ондогон миллиондогон аябай чоң товарлар кетип атканы бул өтө өкүнүчтүү нерсе да. Мен айтайын дегеним, контрабанда токтотулду, чектелди дегенде биздин ошол карапайым элдин эле контрабандасына чектөө коюлат экен да бул жактачы. Калган чоңдор токтогон жокпу? Алардын көпчүлүгү буга чейин мисалы маалымат тараганда ушул элге болгон эле контрабандар токтолуп атылат да. Бүгүн да мисалы бир сүрөт тарады, алда бир мелкий эле портер менен кетип аткан контрабанданы сүрөткө тартып алдык депчи. Бирок мурдага караганда азыр абалга салыштырмалуу бир контрабанда өткөнүн байкабай элебиз. Бирок бул менимче убактылуу эле көрүнүш. Эмне үчүн? Болбосо ал жерде бир эле канчалаган жүздөгөн киши жашаган айылда 10-15 заправканын катары турушу эле бул чоң далил да.
Мисалы аркада ондон ашык заправка кереги күйүп жок. кетиптир. Андан ашык башка далил издөөнүн кереги жок да. Аны карапайым мисалы мен, сиз же башка бирөө андай заправка куруп, чоң контрабанда менен алектене албайт да. Менин билишимче арка бул Гафуров шаарына чектеш, Чектешет, ошол Тажикстан менен чектешет. Чоң шаарына чектеш. Ал жерде 10 заправка бар. Биз 2013-жылы барып программа татканда дагы 2014-жылы ошондой болчу абал. Анан эми бул бир башка маселе, дагы бир эң чоң маселе. Эгерде Ворух анклавы менен жанагы Чоркунун ортосунда, Тажикстандын Чорку айылынын ортосунда бириктирген жол салынып калса, анда лейлек анклавда калабы деп ал жактагылар коркушат. Сен ошол лейлектен экенсиң. Азыр эми жол салынган атат. Анын статусу жөнүндө ошол жанагы сен сурооңо президенттен жооп ала алдыңбы ынандырган? Эмне болот? Кимдер кайтарат? Ал жерден жок, тилекке каршы статусу жөнүндө так маалымат айтылбады. Азыр расмий маалымат тараганда деле ал жерде так жазылган эмес статусу жөнүндө. Бул жакта да жол болду. Жолду болгондо да Тажикстандын калкы өтө турган жолду биргелешип салабыз деди. Кыргызстан менен Тажикстан биргелешип куруп беребиз. Бирок ал жолду Тажикстан пайдаланат деди. Кыргызстанга эч кандай ал жолдун кереги жок экени айтылды. Бирок расмий маалыматта ошентип турат. Бирок ал жерде жол жер аркылуу өтөт да, жер кыргыздык болуп атпайбы? Ооба, жер кыргыздык болуп атат. Бул баары бир тактай турган, бир күмөн саната турган суроо маселе да. Бирок калыстык үчүн мен өзүм пикирим айтып кетейин. Азыр эле мындай ойлонуп койдум, эксперт эмесмин. Балким бул жерде жолду чогуу салганы Кыргызстанга кайсы бир деңгээлде пайдасы болушу мүмкүн да. Чогуу пайдасы болушу мүмкүн. Себеби Тажикстан өзү эле салып алса, кийин тажиктерде эмеси көбүрөөк болот да, тили бул жолду биз салганбыз дегенчи. Менде ушундай пикир эле. Тажикстан өзү эле сала албайт да Кыргыз мамлекетинин территориясына. Территориясын негизи салдырбаш керек. Мен айтайын дегеним жана бизде Орусиянын авиабазасына бетон эле орустардыкы болот экен, жери биздики калат экен деген маселе болбоду беле? Ушул сыяктуу менен бир окшоштукту байкап күлкүм келгенин айтып атам да сизге. Садырбек, бул маселеге дагы кийинчерээк токтолобуз. Албетте бул тема дагы талкууланат. Сизге ошол жерде тайманбай суроолоруңузду берип, элдин кызыкчылыгындагы жоопту алууга аракет кылганыңызга менимче рахмат деле айтып атат болуш керек. Өзүңүздүн пикириңизди айткан үчүн чоң рахмат, жакшы туруңуз. Рахмат сиздерге да, ушул дагы бир жолу чакырып кетет элем. Биз көйгөйдү айтмайын, ал көйгөй чекпейт. Барыңыздарды эркин айтууга, бир жашырбоого, коркпоого чакырат элем. Чоң рахмат. Жакшы.